Саламатсыздарбы, эфирде трибуна программасы, аны менен мен Авазбек Айтиев. Бүгүнкү программада адам өмүрүн алган жол кырсыктары жана анын келип чыгуу себептери, ошол эле учурда унаа кырсыктардын алдын алуу багытында аткарылып жаткан иштер тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн бүгүнкү программанын коногу Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары Калматов Марат Сайдимаматович келип отурат. Саламатсызбы? Марат мырза, айтсаңыз, негизинен Ош шаарында ошол жыл башынан бери ушул канча адам өмүрүн алган кырсык катталды, анан ошол негизи ошол келип чыгуу себептери эмнеге барып такалып атат да? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жыл башынан бери жол кырсыктарынын оор кесепетинен адамдын каза болгону 2019 жылы 3 болгон. Булар бирден бир себептери жанакы өзүнүн ылдамдыкты ашыргандыгы же болбосо ошол айдоочу мас абалда 3 жол кырсыгы болгон. Ошол бириси ошол ылдамдыкты ашырып машина жолдон чыгып кеткен. Экинчиси деле ошол машина ылдамдыкты ашырып дагы жолдон чыгып кеткен. Ошол ылдамдыктан келип чыгат. Бул жол кырсыгы былтыркыга салыштырмалуу былтыры 4 болсо быйыл 3 болуп бирге аз. Бул эми өзү вообще башкача айтканда болбош керек. Буга алдын ала биздин кызматкерлер түнү күнү бул жумуш боюнча жумуштарды алып барып, кечинде рейдтерди кылып, күндүзү дагы жанагы жол кыймылынын коопсуздугун сактап, бул тарапта жумуштар бизде эч качан токтобойт. Дайыма ошол жумуштарды алып барабыз бул тарабынан. Эми жанагы сиз айткандардын арасында мастар барбы? Көбүнчө эле ошол кырсыкка калгандардын көпчүлүгү эле ошол мас айдоочулар болуп калат да, эми кателесечи. Мас айдоочулардан деле эмес, ал жерде бирөөбүз ошол мас айдоочу болгон. Ал 8 март күнү ошол катуу ылдамдыкта барып, жол рульду башкара албай жолдон чыгып кеткен. Калган каза болгондор бул эми ушул ылдамдыкты ашырып, ошол жолдун өзүнүн айдоочулук эмеси аздыгынан же болбосо ошол ылдамдыгы көбөйүп жолдон чыгып кеткен. Анан жанакы айрыкча ошол жаш балдардын катышуусунда да унаа кырсыктар көп катталат да. Көбүнесе ошол эле учурда айдоочу деле мындай айыптуу деле болуп калат да. Ошо жаш бала өзүнөн чуркап жолго чуркап калганда деле айдоочу айыптуу болуп калат да. Ушул жаш балдардын катышуусунда кырсыктар кандай болуп атат да? Жаш балдардын катышуусунда кырсыктар көбүнчө эле жанакы бизде айдоочулук автоунаанын ичинде баратканда алдына же болбосо артына отургузуп коопсуздук курун жанакы жаш балдардын өзүнүн креслосу болот да. Ошолор жоктугунан ошол бир автоунаа кагышса ичинде балдары болгон болсо алар дагы ошол жол кырсыгына кабылып ошол ооруканага түшүп калышат. Ошонун кесепетинен эгер ичинде 2 жаш баласы болсо 2ге көбөйүп калат. Ошондой себептерден андан кийин биз дагы ошол жолдо туура эмес жерге өткөндөр боюнча ошол телевидение аркылуу дагы биз элдерге кайрылганбыз, жана рейдтерди өткөргөнбүз. Ушул туура эмес өткөн жерлерден туура эмес өтүшөт. Жаш балдардын жанакы бирден экиден жаш баласын ата-эне кармап кетип атып, ушул бирөөнү көтөрүп, экөөсү кармалбай артынан ээрчийт. Алар албетте энесин көрбөй калат, укпай калат, жолдон жүгүрүп иришет. Ошол себептерден андай бирок жол кырсыгы биздин бүгүнкү күндө каттала элек. Андай жаш балдардын туура эмес жерден өтүп, же болбосо баягында жол кырсыгына кабылган жаш балдардын жол кырсыгы каттала элек. Жазана көбөйүп калбадыбы айдоочуларгачы, баягы мыйзам бузган айдоочуларга? Эми ушунун жыйынтыгы кандай болуп атат? Ошол жазананын баасынын көтөрүлүшү менен баягында эреже бузган айдоочулардын саны азайдыбы? Жок, ал жазана көтөрүлгөнү менен айдоочулардын жол эрежесин бузгандардын азайышы эч кандай бул маани бербеди. Жол эрежесин бузгандар ошол эле бузуп жүрөт. Чара көрүлүп атат. Ошол нерсесине карабастан эле жана сиз айтып атпайсызбы, ошол штраф көбөйсө эле жол эрежесин бузгандар азайат депчи. Жок, ал андайга жол эрежесин бузгандарга көп деле мындай маани берген жок. Биздин өкмөт айтып чыкпады беле, ушуну көбөйтсөк биз кыйла азаят, жанакы штрафты төлөгөндөн мындай чочулап калат да, кыйла азаят деп атыр. Демек жыйынтык бербептир да. Жок, жыйынтык бербеди деп айтса, мен эми эксперт эмесмин, жыйынтык берди, бербеди. Бирок биздин жумуш, мисалы бир айда мынча Бишкек шаарында мына коопсуз шаар боюнча камераларды киргизди. Өзүңөр деле барсаңар көрсөңөр керек, шаар жол эрежеси ушундай такай өзүнө келип калды. Бизде ошол камера жок,
бирок жол эрежесин бузгандарга айып немеси көбөйгөн, бирок айыппул бузгандар бар көп эле. Эми азыр бизде Коопсуз шаарынын атайын камераларды орнотуп элек. Бирок ошого жараша сиздердин кызматкерлериңиздер жетиштүү элеби? Ошол көзөмөлгө алган ар бир көчөнү мисалы мындай мерчемдүү жерлерде. Ол бизде эң орчундуу маселе биздин Ош шаарында. Эгерде башка биздин борборубуз болгон Бишкек шаарына алып келе турган болсок, Бишкек шаарында 300дөн ашуу кызматкер бар да. Биздин Ош шаарында экинчи борбор, бизде 79 кызматкер бар. Мурун 60 болгон, азыр 79 болду. Бирок бүгүнкү статистикага алып келгенде такыр туура келбейт да. Бул ошол 90-жылы же болбосо 2000 жылы, 2010 жылда эле ошондой эле штат болгон да. Азыр бүгүнкү күндө шаарда катталган 70 000 автоунаа катталган. Бирок келип кеткендер менен биргеликте 150 000, 200 000 кыймыл бир күндө болуп турат. Шаардын көчөлөрү өзүңөр билесиңер дагы көбөйдү. Жолдор, жаңы жолдор ачылды. Ошонун себебинен бизде эгерде алып келгенде борбордук гана көчөлөрдү гана камтып атабыз. Шаардын четтери ачык калууда. Ошондо бир күндө баары бир күндө иштебейт да, сиз айткан кызматкерлеринчи. Ошондо бир күндө канчадан туура келет? Бир күндө эгер нөөмөт менен бизде биринчи, экинчи смена нөөмөт болуп бөлүнөт. Кечинде 15-20 бала кечинде чыгышат, күндүзү 30 бала да чыгат. Алар анын ичинен выходной болот. Бирден экиден чыгат. Экиден чыгат. Эки бала бир экипаж болот. Ошол бир посту камтыйт. Ошондо такыр эле аз эле болуп калат. Анан аз эле болуп калат. Биздин ошол көйгөй жараткан Масалиев көчөсү, билесиңерде 3 эле бизде чоң көчөлөр бар. Масалиева, Ленин көчөсү, Датка көчөсү. Ошолорду гана ошол жанакы көйгөй жараткан, жанакы авто тыгындарын жараткан көчөлөргө гана камтып, андан сырткары жанакы өзгө анализ кылабыз. Кайсы жерде жол кырсыгы көп, ошол жерлерге гана коюлгонго жетишебиз да. Калган жерлери ачык калат. Кызматтык унааңыздар жетиштүүбү? Кызматтык унаалар талапты коюп, ушу эми мурдакы эмеңер менен айтсам, карапайым эл айтат, гай мынтип атат, гай антип атат, өзүнүн машинасы менен турат. Эмне үчүн антет дейт? Эми сизге суроо, ошол өзүңүздүн кызматтык унааңыздар жетиштүүбү же тартышпы, кандай? Кызматтык унаа албетте тартыш, ар бирине эгерде бирден болгон болсо 79 унаа болуш керек да. Бизде 25 унаа бар. Кээде бузулуп калат арасынан айрымдары. Бузулат. Бул эми техникада баары чыкпай калат ошондо. Анан азыр жана жол тыгыны боюнча айтып кеттиңиз да, ушул жол тыгынын азайтуу боюнча кандай аракеттер көрүлүп атат? Шаарыбыз мына ушул мурунку тартипте турат. Жолдор кеңейтилген жок, кошумча жолдор курулду. Аз да курулганы мененчи маселени чечпей атат да. Унаалардын саны көбөйүп атат. Сиздер тараптан кандай аракеттер көрүлүп атат? Биз тараптан ошол Часпик убагында абдан бизге оор болот. Жанагы жол транспорт тыгындары көбөйүп, анын бирден бир себептери ушул бул биздин жолдорубуз кичине. Мурун ошол 90-жылы же 2000-жылы салынган эле жолдор бизде эч кандай өзгөрүп, жаңы жолдор ачылды. Бул эми жанакы эки жолдорду бириктирген жолдор. Борбордук көчөлөр ошол эле жол боюнан да автоунаалар күн сайын өсүп жатат. Бунун себептери бизде ушул жаңы тыгындар болгонуна байланыштуу бизге элдерге мындай үрөй учурап атат да. Эгерде алып келе турган болсок, чоң шаарларды алып келсек, ал жерлерде 4 саат, 5 саат деген авто тыгындар болот. Бирок ал жерде эч ким мындай нараазычылык көрсөтпөйт. Бизде просто ушул жаңы бул авто тыгындар жаңы болуп атпайбы? Ошон үчүн элдерге мындай жат көрүнүш болуп атат да. Бул айтканда, эгер биз жолдорду чоңойтпосок, бул авто тыгындар көбөйө берет. Потому что биз эч кимге чек кое албайбыз да, машина алба деп, автоунаа алба деп. Автоунаа көбөйө берет. Келечекте жаш балдар чоңоюп атат, жаш балдар автоунаа алышат. Ошон менен автоунаа көбөйө берет. Анан бизде мындай ачыгын айтканда кызык жагдай көп да. Мисалы, ошол авто тыгында турабыз. Анан эми ошо жашыл жанганда жүрөйүн десеңиз, бул жактан пешоход ачылып калат. Пешоходду кое бериш керек.
пешеходду кое бербей пробка ошо тыгындан тезирээк чыгайын десеңиз, бул жагында сиздердин кызматкерлериңиздер туруп алат. Ушул жагдайда кандай маселени байкап атасыз да, мисалы? Бул жагдайда оор. Бар да ушундай маселе. Мындай маселе көп болот. Мындай маселе Тыгындан чыгайын десе, пешеходду кое бериш керек. Олор деле шашпай, мындай тыгынды көрүп туруп шашпай, жай баракат басып өткөндөр көп да. Билем, ал мен өзүмдөн деле башымдан өтөт да, биз деле айдоочубуз барып өтөбүз да. Ошол мезгилде биз сунуштарды берип атабыз. Берген менен бул жол эрежеси буну эч ким өзгөртө албайт экен да. Бул оң же солго бурулганда жөө жүргүнчүнү кое бериш керек. Кое бериш керек. Ошонун негизине ошого гана таянып, бизде андай ошол жол эрежесини же болбосо жанакы автотыгындарды азайтыш үчүн бизде билесиз да, жанакы подземный, надземный жер астынан, жер үстүнөн жолдорду куруш керек. Ал маселе биздин жергиликтүү бийликте бүгүнкү күнгө чейин оор маселе. Ал маселени бардыгы карап каржылаган жанакындай немелерди издеп келишет. Бул маселе чечилсе, эгер чечилсе, ошол көп жарандарга, көп айдоочуларга жакшы болот. Мына Марат мырза, мисалы мен ошол мына кече эле Түркмөнстандан келдик да бизче. Бир жум ошол жакта жүрүп, ошол мындай ошол жердеги тартипти көрдүк да. Мисалы шаарда бир дагы маршруттук таксини көрбөдүк. Жалаң автобус. Бир гана автобус жүрөт. Ал да ошо тартиби менен. Анан жанагы таксилерди айтсак, таксилер жолдон эле тосо калган адамды ала бербейт экен. Мерчемдүү жерине токтойт. Ошол жерден гана чыкканга мүмкүнчүлүк бар экен да. Эгер жолдон эле бирөө тоссо алса, ага жазана салынат. Ушул өңдүү тартипти киргизсе кандай деп ойлойсуз? Биз нейл күнөбү? Биздин эл бүгүнкү күндө жанакы бүт бардыгын эле демократияга шылтап коюп атат да. Эгер биздин эл, биздин жарандар өздөрү жанагы өзүнүн коопсуздукту, өзүбүз кызыктар болсок, бул нерсени киргизиш оңой эле. Неге башка мамлекеттерде ушул нерсени аткарат, бизде аткарбайт? Эгер өзүңүздөр көрүп атасыңар, мына маршруткалар туура келген жерине токтойт. Биздин кызматкер бар болсо, токтобой калат. Ал жерден токтобой кетет. Силердин кызматкерлериңизден өтүп токтойт да. Өтүп туруп, анан өтүп туруп токтойт. Анан биздин кызматкер барып анын артынан кубалап, жанакындай эгер кийинки постко болсо айтып, аны чара көрөт. Ал биздин жана айтып атпадымбы, биздин кызматкерлер жетишпейт. Эгерде андай тартипке сала турган болсо, ар бир перекресткага бирден кызматкер коюш керек, же болбосо камера коюш керек. Кудай буйрса, мына камера жакын арада келип калса, анан дагы билинет. Мисалы азыркы сиздердин кызматтык тартибиңиздерге бурайлы да. Айрым учурларда ошол жолдо иштеп жаткан сиздердин кызматкерлериңиздер жөнүндө ошо видео тартымдар чыгып атат да. Жарандык активисттер дейбизби, блогерлер дейбизби, ошол тартып туруп чыгарып аткан учурлар көп да. Жанакы ушундай тартипти бузуп атат, өздөрү ушундай коррупцияга ушундай аралашып атышат деген жагдайлар чыгып атат да. Өзүңүз көрсөңүз керек. Ушундайларга кандай чара көрөсүздөр, кандай реакция кыласыздар? Буну эгер баягы интернетке чыга турган болсо, соцсетке чыга турган болсо, биздин кызматкерлердин жүрүм туруму боюнча биз албетте кызматтык иликтөө жүрөт. Бир эле биз тараптан эмес, бизде жанагы ички иликтөө кызматкери бар. Алар тарабынан дагы кызматтык иликтөө жүрүп, ал эмне жагдай болгон, кандай болгон, бул багытта өтө көзөмөл күчтүү. Бирок бул деле жанакындай азыр бизге жаңы көрүнүш да. Бул деле барып бул деле эскирет, бул деле кызыгын кетирет. Бирок азыр кызыктар бул кээ бири баягы кээ бирде айтып атпайбы, баягы телефондун артына бекинип алышат. Алар арыз түрүнө кайрылбайт өздөрү. Чыгарып коюшат, болду. Фактысын же болбосо эмне себептен мындай көрбөй эле туруп, же болбосо ал жердеги болуп аткан окуясыз деле чыгарып коет. Кээ бирлери чыгарып келип бизге арызданышат. Мынакей, мен өзүм тартып келдим, мен өзүмгө. Аларга биздин кызматкерлер эгер күнөөлүү болгон болсо, катуу жаза беребиз. Эгерде ошол факты аныкталган болсо, даже жумуштан кетирген фактылар дагы болуп атат. Мисалы, канча ошол адамды жумуштан кетирдиңиздер же канча адамга сөгүш жарыяладыңыздар ушул убакытка чейин да? Бүгүнкү күнгө эгер ошондой арыздар менен сөгүш жарыяланган болсо, бир 10дон ашуун сөгүштөр жарыяланган. Алардын үстүнөн тартиптик жазалар берилип, аларга жанакындай биздин өзүнүн кызматкерлер тарабынан окутууларга жөнөтүп, аларга
жанакындай лекция беседа өтүп алар мененчи кызматкерлерди аларды биз деле жөн эле карап турбайбыз да. Ал эгер уят кыла турган болсо бүт эле өзүнүн эмес, бүт биздин жумушубузду уят кылып атпайбы? Эгерде ошондой нерселер катыла турган болсо бизде катуу чара көрүлөт. Анан бизде ушул жаңы ушундай мода болуп кетти, кандай болуп кетти. Чыгарып эле жанакындай телефондун артынан бекитип эле мындай болуп атат, андай болуп атат деген эле жанакындай болуп калды. Бир эле ошол көзүнө жол кыймылынын коопсуздугу гана көрүлүп калган да. Бул неге дегенде биз эл менен иштейбиз да. Эч кайсы орган ушундай биздин мына ички иштер башкармагында участковый, ИДН бүт бардыгы эл менен иштейт да, элдин арасында. Ошолордун гана ичинен ушул биздин жол кыймылынын коопсуздугу ошол элдердин арасына турган жерде чыгат да, анан ошолорду гана тартып чыгат. А эгер ошол активистмин деп айтып, мен активистмин, неге базарга барып, базардагы элдердин көйгөйүн чыгарбайт? Неге барып башка жерде чыгарам десе, активист болсо, жарандык активистмин деп өзү айтып атпайбы? Жарандык активист болгондо бир эле ошол айдоочулардын жарандарынын гана активист экен да. Активист болгондон кийин бүт бардыгын тегиз караш керек. А бизди тарабынан өзүңүздөр мына телевидениеде иштейсиңер. Бүт баары эле көзөмөл бир гана ошо жол кыймыл коопсуздугуна. Бул нерсе ошо сиздер тараптан көп мыйзам бузулуп жаткандыктын айынан ушундай болбой атат деп эсептебейсизби? Эгер ар бирине калып келсең, бүт баары эле мыйзамды бузуп атпайбы? Алар өздөрү деле бузат да. Өздөрү бузуп атканын аныкталып атпайбы? Бузбаган ким бар? Бүт баары бузат. Эми кандай карайсыз ушулардын ушул мисалы сиздер мисалы көрбөй каласыздар да, мисалы ар бир сотрудниктин сиздердин кызматкерлериңиздин мисалы кайсыл жерде кандай мыйзам бузуп атканын көрбөйт. Ушулардын балким жардамы да тийип аткандыр кээ бир учурда. Кандай? Анын жардамы бизге каршы же мындай деген жерим жок. Ал жерде Жардамы да тийип калышы мүмкүн. Жок, ал бул өтө мындай маанилүү же маанилүү эмес деп дагы айтпайм да. Потому что биз көрбөй, сиз айтып атпайсызбы, биз көрбөй. Биз жумушта ал жерде бул жерде болуп калганда, аларга көрүнүктүү гана да. Алар эгер көрүнүктүү болсо, ошону чыгарбастан эле жөн эле келип туруп, алып келип факт менен көрсөтүп, чара көрсө болот да, туурабы? Негизи ошол кээ бирлери ошол мындай тартипти мындай кылбайт да, мисалы кандай болуш керек сиздер эреже боюнча сиздер барып туруп унааны тоскондон кийин барып мындай тартип ошонун тартибин түшүндүрүп берсеңиз кандай кылыш керек? Мисалы кээ бири мен түшпөйм же келиш керек же сиздердики барып таягы менен чакырат барып документин алып барып ака мына документинди көрсөтөт да. Ушул жагдайда кандай болуш керек да? Кане тоскондон кийин ал жерге барыш керек, өзүн тааныштырыш керек, неге тоскон боюнча маалымат бериш керек. Ошол тартипте иштеш керек. Тоскондон кийин барыш керек, өзүн тааныштырып, неге тоскон боюнча маалыматын берип, анан айдоочулук күбөлүктөрүн, автоунаага тиешелүү документтерин сурап, мыйзам чегинде чара көрүш керек. Марат мырза, мына бул акыркы суроосун 25 майда акыркы коңгуроо майрамына жакындап калды. Ушул багытта мисалы айрым учурларда алдын ала эскертүү берилгени менен бирок көп 25 болбосо да андан кийинки күндөр тартип бузган учурлар көп катталат да окуучулардынча. Түшүндүрүш иштерин кандай тартипте алып барып атасыздар? Буну өзүңүздөр азыр жана айтып атпаймынбы, биздин кызматкерлер 79 шаар ичинде канча ошол ички иштер органында иштеген кызматкерлер болсо биздин жетекчилик тарабынан өтө катуу бул көзөмөлгө алынып атат. Бул бир эле ушул биз тараптан эмес, бул ата-энелер тараптан же болбосо жарандар тараптан дагы бул жардам болуш керек да. Булга эч ким жанакындай көзөмөлгө албай эле бул бирден бир ошол мыйзам бузуу биз көрсөтүп атабыз, айтып атабыз. Жол кырсыктарын өзүңөр билесиңер да, 25-нде болгон жол кырсыктарын, адамдын өмүрүн алыш, окуучулардын. Ошого ата-энелер бирден бир күнөөлүү ата-энелер да. Ата-энелер ошого өздөрү кошулуп автоунаасын алып берип же болбосо каржылап, алар өздөрү каяктан акча тапмак. Ошо ата-энелер каржылап, ата-энелер билет кандай болот атканын. Ошолор эгерде ошол баласына күйгөн болсо же ошо баягындай болгон болсо, ошол ата-энелер дагы ошо көзөмөлгө алыш керек да. Бул мындай болот, балам, мыйзам бузуу болот, же болбосо тигиндей болот деп үйдө ата-эне айткан болсо, ата-эненин сөзүн көбүрөөк угат да. Анан албетте биз эртең менен таң атпай туруп чыгып ал күнү рейд кылабыз, башка кылабыз, айтып атпайсызбы, башка күндөрдө. Башка күндөрдө эле ошол рейд токтоп калбайт да. Башка күнү дегеним себеби көбү 25 эмес, 25-нен 26-сы, 27-си, же балким 28-ге чыккан күндөр бар да. Биздин рейдибиз 20-сынан баштап
Ал жерде бир эле бүтүрүүчүлөр эмес, 20 жылдыктар бар. Ошол 20 майдан баштап ал жагы июнь ичинде экзамендер болот да. Экзаменден кийин болуп калышы мүмкүн. Ошону июлга чейин бул рейд көзөмөлгө алынат. Марат мырза, мынакей биздин программабыз соңуна чыгып калды. Андыктан ар бир келген конок ошол программада айта албай калган, балким ичинде ушундай мен элге жеткире албай калдым деген бир сөз болушу мүмкүн. Андыктан сизге да ошол эл катары мүмкүнчүлүк берели, биздин трибунага чыгып, өзүңүздүн ушул элге кайрылууңузду жолдоп алсаңыз болот. Келиңиз. Ушул убакыттан пайдаланып, мына бизди чакырып, ушундай передачага чакырып, бизден болгон көйгөйлөрдү угуп, ушундай жакшы сөздөр болот. Биринчиден силерге ыраазычылык билдирип кетебиз. Экинчиден ушул биздин кыргыз элибизде мусулман дининде болгон ушул орозо айында бардыгыңыздарды ушундай жакшы нерселерге чакырып кетемин. Орозоңор кабыл болсун. Ушул ыйык Рамазан айында ошол биздин кызматкерлердин тарабынан же өзүмдүн тарабынан бүт байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ошонун себептеринен ушул убакыттан пайдаланып, бизде көйгөйлүү болгон ушул 25 май же болбосо акыркы коңгуроо, ошо 20 жылдык деген бизде ушундай бир майрам бар. Ошол майрамда өзүңүздөргө так болуп, жол эрежесин так сактаганга чакырып кетет элем. Ошол 25-inde бүтүрүүчү жаш биздин келечектеги биздин орунду баса турган биздин жеткинчек балдарга ошо айтып кетер элем, ошол ата энеңиздерди угуп, же болбосо ошол эгер көрүп жатсаңар, ошол биздин айткан сөздөрдү угуп, ошол күнү өзүңүздөрдүн келечегиңизди ойлоп, жол эрежесин так сактап, же жолдо эле болбосо ошол кылмыштуулукка каршы, кылмыштуулуктун алдын ала ушундай жаман нерселерге барбоону орозонун күнүндө силерден кайрылып, эскертип жана суранып кетет элем. Ошол жол эрежесин так сактап, ошол күнү автоунааңарды айдап, же болбосо бир кандайдыр бир жанакындай акчага автоунаа жолдоп, ал менен бир жактарга барууну ошол көздөгөн болсоңуздар, ошону токтотуп, же болбосо ошол нерсени жөн эле ошол ата энеңиздер менен жакшынак отуруп, үйдө ошол сүйүнүчүңүздөрдү ата энеңиздер менен бөлсөңөр деп айтып кетер элем. Ошол жол ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймыл коопсуздук кызматкерлери силерге эскертет. Бул эскертүү жана сурануу деп эскертип айтып кетет элем. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү программада жол кырсыктарынын келип чыгуу себептери жана алдын алуу багытында жүрүп жаткан иштер боюнча ачык сөз кылдык. Кийинки программада көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.